Toyota Land Cruiser LS 200. Дал ушул унаа Кыргызстандагы эң кымбат унаалардын бири. Темир тулпардын учурдагы баасы 6 миллион 200 миң сомду түзөт. Негизинен Жапонияда чогултулган. Дагы бир өзгөчө жери бул жол тандабас унаанын гидро көтөрүлүш функциясы бар. Здравствуйте, дорогие друзья. Урматтуу достор, бүгүн LS 200 үлгүсүндөгү унаа менен жакыныраак тааныштырып өтсөм. Алгач эле көзгө илинген бул унаанын үлгүсүн билдирген кара түстөгү белгиси. Ал эми фаралары кара түстө жана көлөмдүү келет. Унааны кыймылдаткычынын күчү 4,6 кубту түзөт. Вид касаемо, то есть контура, черный лейбл получается. На данном автомобиле установлен Тулпардын дөңгөлөгүнө 20 көлөмдөгү диск коюлган. Дисктин сырты күмүшөңдө болсо, ичи кара түстө. Внутряк получается окрашенный в черный цвет. Каптал күзгүсүнө да күмүшөңдөгү сызык абдан жакшы көрүнөт. Анан да кошумча бурулуу белгиси да бар. А в данном автомобиле Жанадагы унаанын эшигине Smart Entry системасы орнотулган. Система аркылуу ачкычсыз унааны ачууга жана жабууга мүмкүн. одним пальчиком, соответственно, открытие, то есть, ключ не нужен. Салонуна өтсөк, салондун капталдары алюминий менен жана күрөң түстөгү булгары менен коздолгон. Потом получается пошитый салон ромбом. Эми артын көрөлү. Бул жакта атайын 12 дюймдук дисплей бар. Ыңгайлуулукту андан ары арттырган 4 зоналык климат көзөмөлү коюлган. Ичинин баары булгардан турат. И 4-зонный климат-контроль. Так, касаемо багажа. Электросандыкча бул автоматтык түрдө өзү ачылып жабылат. Автомобиль с кнопки. Унаа атайын кнопка басуу менен эле жүргүзүлөт. Жана 8 дюймдук экраны бар. HBL премиум классындагы аудио система жана 14 динамика орнотулган. Рулду жана артка алдындагы отургучтарды жылытуу функцияларына ээ. Также, соответственно, имеется задний подогрев сидений. Ал эми дүйнөдөгү эң кымбат деп аталган унааларга токтолсок, Mercedes AMG Project One унаасынын учурдагы баасы 2,5 миллион долларды түзөт. Ал 1 сааттын ичинде 300 чакырымды басып өтөт. Салон кымбат кездемеден жана спорт стилинде жасалган. Кийинки унаа Aston Martin'ден Гиперкар Valkyria. Иштеп чыккан компания темир тулпарды 3 миллион 200 миң долларга баалашкан. Bugatti Divan'ы сиз 5 миллион 800 миң долларга сатып алсаңыз болот. Тарыхтагы эң кымбат Бугаттиге мындан 100 жыл мурун өткөн жарышта биринчи орунга ээ болгон Альберто Диванинин атынан коюлган. Таанышып алыңыздар. Pagani компаниясынан Zonda Barchetta темир тулпары. Аталган үлгүдөгү унаадан 3 даана гана бар. Алгачкы ээси болуп компаниянын негиздөөчүсү Синьор Гарция болгон. Калган 2 унаа жашырын түрдө рекорддук баа болгон 18 миллион долларга сатылган. Айзада Нурадилова, Аулан Сыдыкулов, Нью ТВ.